Bizden sırası görüp alıp Ma jigitler avaylagıla bile jol sunduk kalal oktum bile qarachı. Biz urbadı oktum bile atalışkan. Bu yakta var ya, jakta var ya. Yine erkim ayken kinin. Erkim ayken maşinesin. Oraya geldi. Oldu. Çıkarma, cıldırma. Cıldırma. Kartı alma, Oldu. Çıkarma, cıldırma. Kartı alma, Сеул дагы толкуду. Түштүк Кореянын президенти импичменттен кутулду. Түштүк Кореянын парламент имаратынын алдына миңдеген адамдар чогулуп, президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Кече 7 декабрда парламент оппозиция киргизген президентке импичмент жарыялоо долбооруна добуш бермек. Бийликтин партиясынын мүчөлөрү байкот жарыялангандыктан импичмент боюнча сунушка добуш бере алышкан жок. Документти бекитүү үчүн добуш берүүгө 300 депутаттын 195 катышты. Бийликтеги партиянын 105 мүчөсү залдан чыгып кеткен. Жарандык топтор, кесиптик бирикмелер, анын ичинде Кореянын профсоюздары конфедерациясы, студенттер, жеке адамдар Сеулдун батышында жайгашкан ассамблеянын жанындагы көчөлөргө чыгып, президентти импичментке чакырган жазууларды кармап турушту. Полиция митингге 149 миңдей адам келгенин айтса, уюштуруучулар 1 миллиондой киши катышканын билдирди. Негизги көчөлөр жол кыймыл үчүн жабык экениги кошумчаланды. Эске салсак, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялангандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Окуядан бир нече жетекчилер жумуштан кеткен. Демократиялык партиясы өлкөнүн президенти Юн Сок Йолду кызматтан кетүүгө чакырган. Это просто неправильно, что президент Юн вот так взял все в свои руки. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Чет элдик валюталардын өлкөдөгү курсу. Бүгүн 8 декабрь саат 9:05 карата доллар, рубль жана евронун сомго карата наркы менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда валюталар курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 86 сом 80 тыйынга чейин сатып алынса, 87 сом 20 тыйынга чейин сатылууда. Рубльду сатып алуу 87 тыйынга чейин барса, сатуу 89 тыйын болду. 1 еврону сатып алуу 91 сом болсо, сатуу 92 сомго чейин барууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 86 сом 80 тыйын, 1 рубльдун курсу 85 тыйын, 1 евронун наркы 91 сом 85 тыйын деп көрсөтүлөт. Сахаровада 90-ын ашык кыргызстандык жаран кармалып турат. Орусиянын чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова миграциялык борборунда ушул тушта кыргызстандык 93 жараны кармалып турат. Алардын 6 аялдар. Бул туурасында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Москвадагы кыргыз элчилигинин эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бул өлкөдөгү өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган борборго барды. Кызматкерлер аталган мекеменин жетекчилиги менен жолукту. Анда бул жайда кармалып турган кыргызстандык жарандардын укугун сактоо, өз мекенинен убагында чыгып кетүүсүнө шарт түзүү маселелери талкууланды. Кармалып турган кыргыз жарандар менен жолугушуп, юридикалык кеп кеңеш берилди. Борбордун шарты укук бузууга байланыштуу таттануу түшкөн эмес деп жазылган маалыматта. Буга чейин Сахаровага отуруп чыккан жарандар ал жактагы шарт катаал мамиле тууралуу таттанып келишкен. Расмий маалыматка караганда ушул тушта Орусияда 334 миңдей кыргыз жараны жашап иштеп жүрөт. Орус бийлиги соңку учурда миграциялык талап эрежени катаалдатып, текшерүүнү күчөтүп жатат. Москвага учуп барган мигранттарды эч себепсиз киргизбей, аба майданынан эле кайтарган учурлар көбөйдү.
Быйыл Москвада Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектөө жарандар экени аныкталган. Булак Азаттык.